Башында эле айткам, мен барбайм. Мен бул бийликти признавать этпейм. Мыйзам талаасына киргенден кийин, анан кийин мен сүйлөшөм деген шылтоо таап алды. Адвокаты да өзүнө жараткан жакшы адвокаты бар экен, кавычка. Анан бийлик убакыттан уттуруп койду. Ушунчалык созуп, анан 3 жолу пресска берип, анан замминистрди жиберип, анан Путин менен жолуктуруп, күнүгө селфи уюштурганга мүмкүнчүлүк берип, концерт уюштурганга мүмкүнчүлүк берип деген бир шоу кылышты да бул ишти. Бийлик тартипти требовать керек. Бир поездка бердимби, кирген жок. Эскертиш керек, бүттү, эми сизди привод кылабыз. Анан ошону жасаш керек болчу. Москвага жиберип тарангат эмне кереги бар эле. Эч натыйжа чыккан жок. Москвага барды. Путин давай кой десе деген, Россиянын эксперттери айткандай. Бирок андан эчтеке өзгөргөн болсо. Бул эми мына бийликтин азыркы абалын абдан точно характеризовать этет да ушу ситуация. Спецназды караңыз. Барып алып, алты спецназ барымтада калып атат. Бул эмне деген ушундук? Бул спецназды анан кийин бир жоопкер каза болуп калды мына. Эмне ради чего? Эмне үчүн каза болду? Ушул оправдывать этеби өзүн ушул адамдын өлүмүн, мейлі жанаралар Кудай сактасын, аман эсен аяксын. Ушул жердеги элдин баарына эле уяттуу болуп калды. Тегеректеги элдин баарына. Мына акыбал ушул биздин бийликтики. Күч органдарыныкы ушул. Тиги болсо жатат, полевой командир деп алып. Мен корол жарагым бар. Мен баш бербейм. Булар мыйзамсыз. Мыйзам жалгыз мен. Деп коет. Кабаган айтып атат. Анан өзүбүзчө мамлекет деген сөздөрдү айтып берип атат. Республика. Мага айтып берсин, возглавление айтып кылган киши. И анан ошого жол берип, эмне үчүн ушундай кылып атат? Мындай логика жок болуп атат. Бизде коргоо кеңеши деген түзүлгөн. Азыр коопсуздук кеңеши болуп. Анан күч органдарынын жетекчилери бар. Жогорку кеңеш жашына дагы бекитип берген. Ушулар коопсуздугубузду камсыз кылып, баарыбызды коргойт деп. Анан кийин мындай промыслар бөлүнүп атат. Приоритет мамлекеттин башкаруу системасында. Бул адамдардын коопсуздугун камсыз кылуу. Мамлекеттин коопсуздугун камсыз кылуу. Ушуну камсыз кылып, анан калган иштерди жасайт. Бул жазылбаган закон, бул аксиома. Эми Атамбаев башында эле айткан, менде мылтык бар, менде тапанча бар, мен так не сдамся деп башында эле айткан. Анан кийин бул ошондон кийин чыгаш керек болчу. Анан бул эми операция Атамбаевдин захват боюнча. Практически бир жакшы ойлонгон жасалган эмес да. Ал киши барымтада калат деген бул вообще бир уят иш да. Кокустук болот, макул ал тиги атышууда ок тийген дегенде. Анан ол спецназдар барымтага ким алды? Атамбаевдин кызы кармалып алып турбу, же Рашан Жээнбеков кармалып алып турбу, же Карамушкина кармалып алып турбу ширагына деген маселе болот да. Спецназ дегенди алып салыш керек анда буларды. Аттарын спецназ, анан тиги деп элдин баарынын алдында. Площадка чыгып алып, сындыргандан башкага жарабай турбайбы булар деп эл айтып атат. Анан буларды бул аткаруучуларда эмне жок. Ошолорду даярдаган жетекчилер күнү. Анан операцияны чийки уюштурушкан. Башкача жолдор менен чыкканга аргасыз болсо болот. Ойлонуштуруп туруп эле. Кечеги күнкү иштеп жүргөн мына Болот Сүйүнбаев, ошол балдар менен иштеген Абдил Сегизбаев жан башына ок тийип, резина жок, жарадар болду деп атышат. Ал башкарма отурду ошол жерде. Анан кийин булардын байланышы жок, анан булардын кабары жок дегенге болбойт. Азыр күч түзүмдөгү кызматкерлерин көрүп атпайлыбы? Коррупцияга малынганчылар, каяк менен болсо кылмыштуулуктун ичинде ушулар чыгып атат.
мурунку жетекчилери компаниялардын кызыкчылыгын коргоп, КГБнын жетекчилери деп коет. УГКНБнын. Анан ушул ситуациядан калгандары жөн калабы. Албетте айтып коюшу мүмкүн. Монда болгон атат, баланчада болгон атат. Алар мурун деле биздин сведения боюнча калсалган офицер анча атып деп калышым. Ал баягы чынды жалганды айтыш кыйын, бирок эмне деген сиз айткан версияны иске түштүрүп болбойт.